Сиз зордук көргөнсүз же зордукталгансыз. Бул тажрыйбаны биз кантип айыктырууга болот? Мисалы бала чагыңызда же деги эле жашооңузда эркек тараптан зордукталган же зордук көргөн учурлар көптөгөн кыздардын жашоосунда башында кездешет. Бул нерседен биз арылуубуз сөзсүз түрдө керек. Эмнеге? Анткени ошол учурдагы болдорду, ошол учурдагы жагымсыз нерселерди айым өзүнүн жашоосунда өмүр бою алып келет дагы, жан дүйнөсүнө дайыма тынчтык бере албай жашап келе берет. Мен татыктуу кыз эмесмин, татыктуу эне эмесмин, татыктуу аял эмесмин деп дал ошол учурлар бул айымдын жашоосунда өмүр бою жашап келе берет. Бул боль жашоосуна кандай таасирин тийгизет? Биринчи кезекте өзүн кабыл албайт, өзүн сүйбөйт. Ошол эле учурда жолдошу менен болгон мамилесинде дагы абдан чоң таасирин тийгизет. Анткени эркек тараптан боль алган учурда ошол нерсе подсознанияда калат дагы. Эркектин баардыгы бул мен үчүн жаман деген нерсени тоскоол болот. Жана ошондой эле балдар менен болгон мамилесинде, эркектер менен, уулдары менен болгон мамилесинде дагы чоң таасирин тийгизет. Кантип бул тажрыйбаны кабыл алуубуз керек. Мага дал ошол эркектер менен болгон зордукталган же алардын тийишүүлөрү болгон болушу мүмкүн. Мага дал ушул тажрыйба кандай сабак берди? Бул тажрыйбадан мен кандай сабак алдым деп өзүбүзгө сабакты табуубуз керек. Мисалы, кандай сабак алышыбыз мүмкүн? Өзүбүздүн кыз экенибизди көрсөткөн же өзүбүзгө дайыма чек койгонду же өзүбүздүн эмоциябызды айтып, туурунары мага жакын жолобо же өзүбүздү этияттап жүрүүгө жана башка дагы түрдүү сабактарды алууга бизге дал ошол ситуациялар кандай жардам берди? Көп учурда мисалы өзүнүн жашоосунда түрдүү ушундай сексуалдык блокторду, больдорду көргөн айым өзүнүн кызын коруп баштайт. Менин кызым дагы ошондой нерсени көрбөсүн деген учурда дагы дал ошол кызы эненин коркуусу менен барат дагы жашоосунда дал ошондой сексуалдык ыдыкка учурашы мүмкүн. Биз коркуу менен балдарыбызды эч качан коргой албайбыз. Анын ордуна мендеги коркуу меники деп өзүбүзгө алып кетүүбүз керек. Бул мырзаларга ыраазычылыгыбызды айтып, өмүр бою буларды биздин мээбизде, подсознаниябызда жашатып, бул жака энергиябызды жумшаганын ордуна кой берүүбүз керек. Ыраазычылык айтып, кандайдыр бир сабак алдым, кандайдыр бир тажрыйба алдым деп бул мырзаларды ыраазычылыгыбыз менен кой берүүбүз керек. Керек дагы өзүбүздүн жашоо менен жашоого, ыраазычылыкка келгенди үйрөнүп, ал эми кызыбызга, келечекте кийинки кыздарыбызга, урпактарыбызга алардын өздөрүнүн тажрыйбасын, өздөрүнүн жашоосун жашап өтүүгө уруксат берүүбүз керек. Анткени мындай ситуациялар дагы биздин башыбызга жөндөн жөн эле келе бербейт. Же ата энеден келген программа, же биздин кандайдыр бир тажрыйба ала турган сабагыбыз, жолубуз. Мен Изаткан Жусупова, талдоо чебери жана психолог. Түрдүү жашоодогу больдордон арылууга толук мүмкүнчүлүк бар. Талдоо деп комментарийге жазып, менин талдоо сабагымды белекке алыңыз.